Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу мусулмандар, ошо улуг айлардын бири Мухаррам айында турабыз. Мухаррам айы бул мусулман айынын хижир айы боюнча биринчи айы болуп саналат. Ушул Мухаррам айы менен мусулман жылдыгы башталат. Албетте ислам дини көптөгөн ибадаттарды өзүнүн ичине камтыган. Мына ошол ибадаттардын бири орозо кармап Аллах субхана тааланын ыраазылыгы үчүн ошо ачкачылык менен Кудай Таалага ибадат кылуу. Бул чоң ибадаттардын бири. Анан ошол ибадаттын түрлөрү бар. Мына парз ибадат болгон Рамазан айын биз өткөргөнбүз. Мына жай убагында мына азыркы келип аткан ошол Мухаррам айында дагы ошол орозо ибадатын аткаруу мүмкүнчүлүктөрү да бар. Анткени бул ай Рамазан айынан кийинки эле улуг айлардын бири болуп саналат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын аттуу сахабанын риваятында Муслимде келген хадисте айтат, бул эң жакшы орозо бул Рамазан айынан кийинки эң жакшы орозо бул Аллах субхана тааланын айы болгон Мухаррам айында кармалган орозолор деген. Демек бул айда орозо кармасак биз үчүн аябай көптөгөн сооптор жазылат. Мынан ушул айдын ичинде эң негизги болгон ошо биз бүгүн сөз кылайын деп аткан ошо Яум Ашура деген күн бар. Ошо Мухаррам айынын 10-чу күнү. Муна Ашура деп коюшат. Бул Ашура деп аталат, бул ислам дининде. Ушул Ашура күнү орозо кармаган эң жакшы ибадаттардын катарына кирет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул күндү мындайча айтканда катуу көңүл буруп ушул күндү орозо кармаганга аракет кылган. Бул жөнүндө Ибн Аббас аттуу сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай кылганын Бухариде келген хадисте баяндап кетет. Башка күндөргө караганда ушул күнгө көңүл буруп ушул күндүн орозон кармаганга аракет кылган деп айтылат. Бул ошо Мухаррам айындагы кармалуучу орозо бул Ашура деп коет. Бул Мухаррам айынын 10-чу күндө айтылат. Бул күндү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кармап келген, андан кийинки сахабалары, андан кийинки мусулмандар ушул күнгө чейин кармап келатышат. Мына бул жөнүндө дагы көптөгөн хадистер бар. Мына ушул хадистердин бири Айша энебиздин хадисинде, бул Бухари Муслимде келет. Муну Айша энебиз ушул хадисинде мындай деп баяндалат. Хадистин маанисинде бул Ашура күнүн жахилиятта исламга чейинки доордо дагы мушриктер кармап келишкен. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол орозону да кармап келген. Кийин Мадинага барганда дагы ошону улантып кармаган деп Айша энебиздин айткан хадиси бар. Бул Бухари Муслимде келет. Жана ошондой эле Ибн Аббас радиаллаху анхунун хадиси бар, бул Бухариде келет. Ошол хадисте Ибн Аббас мындай деп баяндайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде, хижрат кылып келгенде, яһудтардын ошо жергиликтүү тургундары, ошо кездеги еврейлер ошо бир күндү орозо кармап атканын көрөт пайгамбарыбыз. Ошол Мухаррам айынын 10-чу күнү Ашура күнү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан сурайт, бул эмне күн силер үчүн дегенде, еврейлер ошолор жооп беришет. Бул күнү улуг күн. Анткени бул күнү Аллах субхана таала Муса алейхиссаламды жана анын коомун ошо Фираундан жана анын коомунан куткарган. Ошол себептен Муса алейхиссалам бул күндү улуктап Алла таала шүгүр катары орозо кармаган. Биз дагы шүгүр кылып орозо кармайбыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерге караганда биз Мусага жакынбыз, Мусага биз акыллууракпыз деп анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо кармаганга буйруган өзүнүн сахабаларын. Мына ошол себептен бул орозо, ошол күнү орозо карма бул жакшы күндөрдүн катарына кирип калган. Анан мунун дагы ушул күндүн бир артыкчылыгы бул Абу Катада аттуу сахабанын хадисинде келген, Муслимде келген хадисте айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул күн жөнүндө суралганда, бул ушул күндүн орозосун кармап Аллах субхана тааладан бир жыл өтүп кеткен мурунку күнөөлөрдүн кечирилишин үмүт кылам дегенде. Аллах субхана таалагы карасаңыздар, жакшы канча мындайча айтканда чоң артыкчылыгы, чоң берешендиги ошо биз үчүн ошо бир күндө белек кылып берип, ошо бир күн эле чын дилибиз менен, жакшы ниет менен орозо кармаган болсок, ошонун аркасында бизге канча деген соопторду берип атат. Бир жылдык күнөөлөрүбүздү кечирип атат Аллах субхана тааланын өзүнүн берешендиги менен. Алла таала ушул жакшылык бизге насип кылсын жана сообуна жеткирсин. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул орозону кармап келген. Биринчи ошо кармаганда
Мадинага келгенде буйруган кармаганда, мынча айтканда парыз болгондон кийин, Рамазан айы келгенден кийин бул парыз болбой мустахаб болуп калган, мындай айтканда жакшы сүннөт орозо болуп калган. Анан бул ошо 10-күнгө туура келдик дедик. Жана ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо кармагандан кийин, андан кийин жылдар кармайын деп турган кезде, ошо Ибн Аббастын хадисинде келет. Анда дагы пайгамбар Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ашура жөнүндө айткан убакта сахабалар айтат: "Бул күндү башка еврейлер да улуктап кармап атышпайбы?" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо кылышканда пайгамбарыбыз айтат: "Эгерде мен кийинки жылга чейин жашай турган болсом, анда мен 9-күндү да кошуп кармайм" деген. Демек, ошо мусулмандар үчүн ошо Ашура күнүн кармаар алдында дагы ага бир күн кошуп 9-күндү да кармап коюш бул жакшы сүннөт болуп саналат. Эмне дегенде, анткени биздин шарият ошо башка диндеги христиан еврейлерге мындай өзүбүздүн айырмачылыгыбызды көрсөтүп, карама каршылыкты көрсөткөндү жакшы деп берет ислам дининде. Ошол себептен алар бир күн кармаган болсо, алардын айырманан 2 күн кармап койсо жакшы болот. Бирок да бир күн деле кармаса орозосу өтө берет. Бирок да андан жакшырагы бир күн кошуп койсо аябай жакшы болот. Бул ошо 9-күнү. Ошо Ашура күнгө чейинки бир күн болот. Ошол себептен ошо мусулман бүттандарга айтат элем, ушул күндү колдон чыгарбай, жакшы пайдаланып, кармап алалы. Жок эле дегенде, ошо биринчи күнү кармай албай калсаңыздар, экинчи күнүн ошо бир күнүн кармап койгон. Анткени мындай мүмкүнчүлүк баарыбызга эле күн сайын келе бербейт. Жылына бир жолу келчү орозо. Ошол себептен муну жакшы пайдаланып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй камап калалы. Аллах субхана ва таала баарыбызга ийгилик берсин жана жакшылыктарынан эч качан айырбасын. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.